Менин каналымда менин көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан дагы бир нече жолу, бир нече убактан бери, бир жылга барып калды го. Кээ бир көрүүчүлөрүм комментарий жазып атышат. Ошо Осмон империясы түрктөр жөнүндө айтып бер, кимдер булар, эмне кылат, кандай тарыхы кандай болгон, кайдан келип чыккан деп. Анан ушу боюнча ошо видеону тартайын дедим. Бир нече бөлүктөн турушу мүмкүн. Анда эмесе баштайлы. Негизи Осмон империясы бул деген 1299-жылы жана түптөлүп туруп анан 1923-жылы ураган империя. Көптөгөн элдерди жана маданияттарды бириктирген тарыхтагы эң таасирдүү каганаттардын бири болгон. Анын тарыхы бир нече ушундай бөлүктөргө бөлүнөт. Биринчи ушу Осмон империясынын пайда болушу. Ал деген 1299-1453 жылдары негиздөөчүсү Осмон биринчи. Анын урматына империя атын алган. Ал Селжук султандыгы менен Византия чек арасында отурукташкан чакан түрк урусунун башчысы болгон. Кеңейүүсү Османдын мураскорлору өзгөчө Орхан 1326-жылы, 1359-жылы, Византия аймактарын, анын ичинде Бурса, биринчи Борбор жана Балкандагы басып ала баштаганда. Негизги окуясы 1453-жылы Султан Мехмед экинчи Константинополду, ошондо Ромея деп, өзүлөрү Рим империясы деп атаган, Рим империясынын экинчи борборун басып алган, анан Стамбул деп атап салганда. Анан ошол негизи бул орто кылымдын аягы деп эсептелет. Ошол убак орто кылымдын аягында жаңы заман келип атканда ошо түрктөр Византияны басып алган. Ошону алар фетих деп атайт. Анан Хейдай заманы келген. Хейдай заманы келгенде бул деген 1453-жылдан 1566-жылга. Ошо Улуу Султан Сулеймандын заманы келет. 1520-жылдан баштап 1566-жылга чейин ушул жерлердин баарын басып алат. Бул жерде 5200 километр басып алат да жерлерин. Анын тушунда Осмон империясы Венгриядан Перс булугуна чейин жана Түндүк Африкага чейин эң чоң территориялык экспансияга жеткен. Сулейман мыйзамдары, реформалары, армиялары жана флоттору бекемделген. Бул империяны дүйнөдөгү эң күчтүү державага айландырган ошол тараптагы, ошол кездеги. Ал жигердүү искусство, архитектура жана илим өнүктүргөн. Мисалы Стамбулда Сулеймания сыяктуу атактуу мечиттер курулган. Анын экономикасы империя Европа, Азия, Африка ортосунда эң маанилүү соода жолдорун көзөмөлдөп, аябай чоң киришелерди алып келген. Негизи ошол кезде эгерде карасак, Осмон империясынын эң башатында баары калпакчан жүрөт. Кызыктуу нерсе, буга дагы токтолобуз. Осмон империясынын эмне үчүн калпакчан жүргөнүнө бир аз анан кийинчерээк токтолуп, жакшылап карайбыз. Анан бирок стагнация жана кризис доору болот Осмон империясында. Анан 1566-1700-жылдары Сулейман өлгөндөн кийин ички көйгөйлөр башталат. Көп улуттуу империянын башкаруусу негизи татаал болгондуктан аябай көп мындайынан айтканда, орусчалар айтканда интрига, ушак, карама каршылык, ички ыдыроо, ошол нерселердин баары аябай катуу таасир эткен. Аскердик жана экономика жактан Европанын таасирин күчөйүп баштаган анткени бул жерден Европа жаңы технологияларды кабыл алып, өндүрүштүк революциядан өтүп, аябай катуу көтөрүлө баштаган. Анан валийлер, губернаторлор өз алдынча болуп калганда, борбордук бийликке алсыратыш тийишкен да, салык төлөбөй, акча жибербей, кууратып салышкан. Борбор курагандан кийин анан империя ыдырай баштаган. Анан албетте стагнация, кризис доорунда аябай көп согуштар болду. Осмон армиясы Австрия жана Орусия жана башка европалык державалардан жеңилүүгө дуушар болгон. Мисалы 1683-жылы Вена салгылашында Осмон империясы чоң жеңилүүгө учураган да. Реформалар доору башталган. Реформалар доору ошол 18-кылымдан 19-кылымга чейин болгон. Осмон империясы түшүнүшкөн, биз бул Европадан артта калып атабыз, бирдемке кылышыбыз керек. Келгиле бирдемке кылалы деп модернизация аракетин кылган, армияда реформада өткөргөн.
иш кагаздарын киргизип, бюрократизм киргизип, жаңы мыйзамдарды киргизишкен. Анан 1876 жылы алгачкы Осмон конституциясын кабыл алышкан да. Чыныгы бийлик султандын колуна кайра топтолгон. Султан Абдулхамид экинчи 1876-1909 жылы ал бийликти сактап калууга аракет кылган, бирок улутчул кыймылдардын күчөгөн таасирине каршы турган. Ушул кезде жаңычар, янычарлар, янычерик деген ушундай күчтөр түзүлөт. Ал түзүмдөр ошо империяны коргогонго колдонулат. Алар бир нече салгылашка катышып, мылтыкты өздөштүрүшөт. Мисалы үчүн ошо Фетих кезинде алгачкы замбиректер биринчилерден болуп түрктөр менен колдонулган, бирок азыркы замбиректер ушул жылдары 10 километрге атып калышкан жана аябай күчтүү болуп калган, ошолорду түрктөр өздөштүргөнгө кичине кечиге башташкан да. Анан ошол жаңы черик деп туруп, ушул бүт Европа куралдарын колдонуп, бирок түрктөрдүн өзүнүн баягы аскердик ыкмаларды колдонуп, булар жаңы армияны пайда кылышкан. Бирок улутчул кыймылдар башталган. Осман империядан Греция, Балкан өлкөлөрү, Египет, ошол аймактар Мисир бөлүнүп, ажырап, анан ошол кезде Европанын оорулуу адамы деген атка конуп калган. Анан империянын кулашы башталган да. Империянын кулашы башталганда бул 1908-1923 жылдарды камтыйт. Жаш түрк революциясы пайда болуп кетет. Султан карды, султан эскирди, бул биздин баягы эскилик менен жашаган Түркиябыз начарлады деп туруп, ушу жаш түркчөлөр, анын ичинде Анвар Паша, Талат Паша жана башкалар ошо каршы чыгышты, мисалы үчүн султанга. Жана конституциянын жаңы түрүн ошо түзүп, кайра киргизгенге аракет кылышты жана реформаторлор бийликке келе баштады. Ал реформаторлор бийликке келип, биринчи дүйнөлүк согуш башталып калган кез болуп калат, 1914-1918 жылы. Осман империясы борбордук державалардын тарабына өтүп, негизи Германия, Австро-Венгрия анын жеңилишине алып келген да. Австро-Венгрияны Антанта координалды Франция, Орусия, Англиянын бирикмеси жеңгенден кийин ал англиялык күчтөр Анзак менен бирге австралиялык күчтөр менен, ошо өнөктөштөр менен Англиянын Осман империясынын ичине кирип келишти дагы, басып алышты, Стамбулга чейин басып алышты да. Ошондон жеңилди. Жеңилгенден кийин ажырап баштады империя бири-бири өзүнүн жерлеринен. Биринчи Осман империясынын аймактарын жеңген державалар ортосунда бөлүп башташты. Север келишимге кол коюшту 1920 жылы. Север келишим боюнча бул Европа өлкөлөр жана Орусия Осман империяны баягы устухан жиликтегендей эле жиликтеп салышты да. Жиликтеп, бөлүп, ошо ар кайсы өзүнүн устуханын алып кетти. Империянын аягы 1923 жылы болуп калат. Мустафа Кемаль Ататүрк Түркия республикасын түзөт. Түркияда Грециялык сепаратизмге каршы согуш жүргүзүп туруп, Анатолияны гректер басып алып атканда ага каршылык көрсөтөт. Андан кийин армяндар баш көтөргөндө империя кезинде эле Анвар Паша менен Талат Паша өзгөчө буйрук берет, ошол армяндарды токтоткула деп. Курттарды башын көтөрө баштайт, курттарды токтоткула деп. Түркия армиясы ушул эки элге каршы күрөшүп, өзүнүн жерин сактаганга аракет кылып, ушу менен аябай катуу убакыт жана күч жоготот да. Бирок жыйынтыкка жетпей калат. Греция Түркияга жакын жерлер сакталат, бирок Грециянын өзүнүн аралдары мындай көз карансыздыгын алышат. Кипрден эле албаса эскиге, Кипрде бир жагында түрктөр турат бүгүнкү күнү, бир жагында гректер турат. Армения Орус империясына кармагына өтүп кетет. Орус империясы ага жардам бере баштайт дагы, түрктөрдөн бөлүп алат. Жана ошо Орус империясы Кавказды түрктөрдөн басып алат, тартып алат. Грузия, Абхазия, Аджария, ушу бүт баарын орустар күч менен басып алышат да. Мустафа Кемаль султандыкты жоюп, Осман башкаруучулардын сүргүнгө жөнөтүп, Осман баягы гаремин таркатып, ушуна бийликке келип бекем отурат. Ошондо негизи Осман империя расмий түрдө жоголот. Кандай мурасы калат? Осман империясынын мурасы бул биринчиден маданият. Айя София, Топкапы сарайлары,
ашканасы, музыкасы жана салттары боюнча ири мындай белгилүү болот да дүйнө жүзүнө, Европада ошо Осмон империясынын ошо маданияты аябай жогору бааланат. Дин империя ислам дүйнөсүнүн борбору болуп, анан жана жакын мыйзамдары шариатка негизделген. Негизи бир кездерде Осмон империясы бүт ислам дүйнөсүн камтып басып алган болчу. Жана ушуга бекем туруп, исламды таркатып, жайылтып, түрк тилдүүлөрдүн исламдык борбору деп лидерликти алып, араб өлкөлөрүн багындырып, Меккени алганга жакын калып калган болчу. Эгерде Меккени алып алса, ошондо бүгүнкү күнү ислам дүйнөсүнө Түркия биринчиликти түзмөк. Бирок ал нерсе болбой калды, аз калган, бирок болбой калды да. Эгерде Түркия аны кылса, анда бүгүнкү араб тилинин ордуна ким билет, баягы түрк тили менен ошо Куран окуп калмакпыз. Анан ошол эле заматта түрктөр эмгичекти мындай бекем турган идеологияны кабыл алат. Түрктөр арабтарга караганда экинчи же болбосо арабтарды алмаштыруучу кайсы бир ушундай эл катары эсептешет өзүн ошо ислам дининде. Ислам дининин ополтоосу жана ислам дининин кармануучусу жана коргоочусу деп өзүн бекитишет дагы. Ушуну менен арабтардын исламда лидерликке шек санатат да. Ошондуктан азыркы кезде, азыркы заманда 3 эл исламды талашат. Исламга лидерликти талашат. Биринчи арабтар болсо, Мухаммад пайгамбар алейхиссалам өзү араб болгон деп айтылса. Экинчилер айтат, жок, Мухаммад пайгамбар бул парс болгон деп, шиялар жана ирандыктар жок, биз лидерликти алабыз, биз ислам дүйнөсүн башкарабыз деп. Үчүнчү күч бул Түркия. Мухаммад пайгамбар бул Курейши болгон дейт. Курейшиттер Умай урусунан болгон. Умай урусу бул деген Орто Азиянын урусу. Бул керек болсо түрк кыргыздардын урусу. Түркия ошо бүт ислам дүйнөсүн башкарат деп. Ушул 3 лидерлик бири-бири менен күрөшүп келет дагы. Түркия эмгичекти ушул лидерликти алганга чоң аракеттерди салат. Негизи заманбаптык анын мураскери болгон Түркия көптөгөн салттарды кабыл алып, аймактарды таасирдүү мамлекеттин бирине айланды. Осман империясынын тарыхы көп улуттуу жана көп конфессиялуу мамлекетти башкаруунун улуулугун жана татаалдыгын көрсөтөт. Осман империясы түзүлгөнгө чейин анын түптөгөн түрктөр ким болгон? Ушуну карайлы. Буну баштайлы бул теманы, анан кийинки ошо берүүлөрдө улантабыз. Булар негизи көк түрктөр да. Көк түрктөр деген ким болгон? Бүгүнкү күнү ошо бизде ар кандай булактар бар. Керек болсо Кытайдын көпчүлүк булактары көк түрктөрдүн тарыхын түшүндүрүп айтып берет. Көк түрктөр деген өзү баягы асман түрктөр же теңир түрктөр деп аталышат. Теңир эли деп айтылат да. Бул деген түрктөр бирге күн эли менен пайда болгон. Биринчи ошо Гун империясы, Гун эли биринчиликти алат ушул жерден. Түрктөрдүн мисалы үчүн негизи идеологиясы бул деген адилеттүүлүк болгон жана күч болгон. Түрктөрдүн ошо көк түрктөрдүн идеологиясы бул деген эң биринчиден ар бир түрк бул деген өзү аябай бийик даражадагы адам деп эсептешет да. Ар бир түрк эч качан тизесин бүкпөйт деп эсептешет. Эгерде сен кайсы бир элге же кайсы бир бирөөгө тизеңди бүксөң, сен түрк эмессиң дешет. Тизеңди бүтсөң, сен татсың дешет. Татсыз түрк жок деп эсептешет да. Татарлар деп, таттар деп же тадар деп. Булар деген баягы букаралыкта жүргөн элди эсептешет. Барымтага алынган элди эсептешет да. Ошон үчүн мисалы үчүн түрктөрдүн эң чоң таасири бул деген баарын тизесин бүктүрчү. Эгерде мындай согуш дастанында согушуп туруп жеңишке жетишсе түрктөр, анда сени тизеңди бүгүтчү да. Тизеңди бүксөң, сен тадарсың дечи. Татсың. Ошон үчүн сен түрккө кызмат кыласың, сен кулсуң дечи да. Негизи булар эч качан эркиндикти чектечи эмес. Бир гана талабы куралды да алчу эмес да, мындай басылган элиге. Куралчан каласың, бирок бизге кызмат кыласың дечи да. Экинчи бул тизени бүкпөсөң туруксуң дешчи да. Кытайдын мисалы үчүн аябай көп тарыхый булактары бар.
Кытайдын бир тарыхый булагында айтылат, түрктөр деген бул деген ашинадан ашон же шын, шона деп моңгол тилдеринен, кээ бир кытай тилдеринен бул бөрү, бөлтүрүк бул деген карышкыр дегенди билгизет да. Анан ошо шона уурусу деп аябай мындай кытайлар өзүлөрү дагы кайсы бир императорлордун бөлүгүн ошол шона уурусунан келип чыккан дейт да, ошо карышкыр уурусунан келип чыккан дейт. Анан жомок айтылат, ошо ар кайсы элдер, мисалы үчүн бүгүнкү күнү өзбек менен уйгурлардын ата теги карлуктар деген эл болгон. Дагы ошо кыргыздар өзүнчө эл болгон. Кыргыздар кыпчак кыргыздар деп айтылат тарыхта эмнегедир. Алар деген ошо көп баягы төлөстөр, телелер, кыргыздарга чейин телелер болгон, анан кыпчактар болгон, анан кыргыздар пайда болгон деп айтышат. Ушул элдер негизи бүгүнкү ушул Казакстан жана башка кыргыз башка ата теги деп эсептелинет. Буруттардын ата теги, ошо монголдордун аябай катуу туугандашы деп эсептелет кыргыз эли. Тарыхый мындай илимде да азыр жаңы изилдөөлөр чыгып атпайбы, жаңыланат бул тарых, бирок ошо эски изилдөөлөр боюнча айтып атам. Жана үчүнчү бул деген төргөчтөр эли, булар түрктөрдүн ата теги, өзбөктөрдүн дагы ата теги катары болуп чыгышат. Ошо түркмөндөрдүн ата теги деп эсептелет, Кавказ элдеринин ата теги. Ошол төргөчтөр 3 эл ушул жерде пайда болгон 5-6 миң жыл мурда. Жана алардын бир пайда болушунун жомогу бар да. Жомогу боюнча кайсы бир душмандар, эми андан да эрте элдер бар болчу, динлиндер, ошо исседондор, ошо жужандар, ошондой элдер. Жужандарды баса кыргыздардын ата теги деп эсептелет. Жужандардын жакында ушу изилдөөлөр болуптур, табышыптыр ар кандай баягы мындай күмбөздөрүн, ошо күмбөздөрдөн чыгарган ДНКлары кыргыздын ДНКсына жакын экен да. Ошондо скифтер, жужандар кыргыз болуп калышы ыктымал да. Анан R1A, 1A, 1B деген ушул кошулмалар да бар экен да. Анан ошол жужандар бир негизи кайсы бурун ишилса ошолордун ата тектери бири-бири менен душман болуп согушуп жүрүп, анан кайсы бир баланы, хандын баласын ошо кармап, буту колун кесип, бекем байлап, кан акпасын деп, кыйналып өлсүн деп таштап салышат экен камыштын астына. Таштап салганда ошол балага карышкыр келет экен да, карышкырдын ургаачысы келип туруп, анан кандайдыр бир ошо аман калтырат экен, тамак алып келет экен, эмелерди өлтүрүп, ар кандай жаныбарларды алып келип, этин жедирип. Ушинтип жакында тейлейт экен, карайт экен. Карап туруп, анан бир маалда кандайдыр бир жол менен, эми бул баягы байыркылардын жомоктору, ушу алар ушундай жомоктор көп болчу. Бир маалда бөлтүрүктөрдү төрөйт экен ушул баладан да. Ал бөлтүрүктөр негизи 5 баланы төрөйт экен. Ошол 5 баланын 3-өсү, бирөөсү жинди болуп, ал деген өзүнүн мамлекетин жоготот экен. Бирөөсү баягы ошо Ашина деген баласы акылдуу болуп, күчтүү болуп, көп өлкөлөрдү башка ошо агалары, инелери менен багынтып, ошо турук бутуна бекем турат экен да, туруктуу болот экен. Ошо анан Ашина өзү дагы 2 бала чыгат Ашинадан кийин. Ашинанын 2 уулу, бирөөсү уулу ак куу болуп, ошо айланып кетип ак кууга дүйнө жүзү боюнча ары бери учат экен. Эми бул жомок да баягы түрктөрдүн пайда болушунун жомогу. Экинчи баласы кыргыз болот экен да. Экинчи баласы кыргыз болуп туруп, аябай күчтүү, акылдуу болгондуктан күчтүү мамлекет түзөт экен. Ошо Орхон, Енисей тарабында. Ошо анан ошо кыргыздын жана Ашинанын башка балдарынын тукумунан ушул түрктөр келип пайда болот экен. Ошондой жомоктор айтылат да кытайлардын булактарында. Анан тарыхчылар айтат да, ошо жомогу кызык экен, ушундай түрктөр пайда болушу боюнча. Түрк деген сөз бул эмне деген? Ошол жерде 10 эл бириккен, 10 уруу бириккенден кийин алар Онок Бодун эли деп аталган. Онок Бодун эли, анан негизи ошо түрк деген сөз кайсы сөздөн келип чыккан? Негизи кийин ошо түрктөр жеңиле баштаганда, Осман империясы талкаланып баштаганда түркөй деген сөз келип чыккан. Түркөй деген сөз бул жаман сөз да. Түрк адам өзүнө кемчиликтерди сезбейт, бирок бөтөндөрдүн айыптарын даана көрөт.
ошондой адамды түркөй дейчи да баягы. Түркөй деп аталып калган ичинде эле бир кездерде түрктөр баарынын сучугуна жеткен болчу да. Анан түркөйлүк бул баягы өзүнүн мойнуна күнөө албастык жана башкаларды күнөөлөгөндүк деп ошо айтылып калган. Бирок дагы башка бир тарыхчылар айтат, төркүн деген сөздөн келип чыккан түрк деген сөз. Төркүн бул баягы ошо ушул кезде Евразиянын боорундагы бүт элдер түрк тилинде сүйлөшкөн. Эми түрк тили деп аталат. Аны кыргыз тилинде десе болот да. Кыпчак тилинде десе жарашат, Жужан тили десе да жарашат. Монголдук тилинде пайда болгонго чейинки эски тил десе да жарашат. Эски түрк тили десе да жарашат. Бизге эми саясий максаттар менен кыргыз тили десек да жарашат да. Кандай гана дебесин, азыр дагы Козодой мырза аябай жакшы ушул тарых жазса, Шибер кыргыздарынын тарыхын. Албетте баягы түрктөрдөн бөлгүсү келет, ичине түрктөрдөн өйдө койгусу келет. Ага чоң алкыш. Бир четинен ошол Туранга да кандайдыр бир долбоорбу деген ойлор бар, бирок ошол анын дагы айтылышы боюнча ушу кыргыз деп тилде айтсак, буга эч кандай каршылык жок да. Тарыхый булактарда бүт негиздер бар. Анан башка окумуштуулар, ушул тарыхчылар айтат, жок, түрк деген сөздүн негизи бул турук деген сөз. Туруктуу, бутуна бекем турган, сөзүнө турган, негизи ордун сактаган жашоодо, тизесин бүкпөгөн турук адам деп айтышат да. Түрк тилинде да туура деген сөздүн догуру деген сөзү бар да. Догуру же туура деген сөз ушу туура адам деген түрк адам деп аталат да. Түркүн деген да сөз айтышат да. Мисалы үчүн миң түркүн, бир түркүн, кайсы бир элдин түркүнө ошон үчүн түрк деп айтылат. Мисалы үчүн Кытай булактарында Туюке деп жазышыптыр. Анан түркүттөр деп жазышыптыр. Ошон үчүн түркүн деген сөзгө да жакын Кытайдын мурунку жазылгандары. Түркүт деген да сөз болот да. Мисалы үчүн түрктөрдүн пайда болушуна чейин түркүт деген сөз айтылчу. Туру деген сөз айтылчу. Анан эң кызыктуусу дагы Осман империясынын негиздөөчүсү бири ушундай Эртугрул деген эр болгон да. Ал деген ошо баягы орто кылымдарда. Анан Эртугрул Осман империясын түптөгөн адамдардан болгон деп айтышат да. Ошон үчүн келечекте Эртугрул деген сериалды тартышса түрктөр, анын жарымы ошо кыргыздардын тарыхын камтыш керек болот да. Мен мурунку бир айтып берген 3 саат, 2 саатта айтып берген кыргыз тарыхы бүгүнкү күнү байкасам байып кетиптир. Аябай чоң маалыматтар, булактар пайда болуп, андан да бай болуп калыптыр. Ошону да бир күнү жете беребиз да. Аябай дыкат менен бүт баягы бөлүктөрүн айтып беребиз. Ушундай. Силер эмне деп ойлойсуңар? Кайсы сөздөн түрк деген сөз келип чыккан? Эгерде турук деген ушу кайсы бир сөздөн келип чыкпаса дагы, баары кыргыз сөздөр да. Ушуну эске алышыбыз керек. Демек ошол түрк менен кыргыздар аябай жакын. Анан негизи Осман империясы түзүлгөнгө чейин аны түптөгөн түрктөр кимдер болгон? Осман империясынын ошол түрктөр биринчи түрк каганатын пайда кылышат, Кытайды басып алышат, кыргыздарды багынтышат, Туу-Бумын кагандарын. Анан кийин дагы бир нече түрк кагандары алмашып туруп, акырында ошо экинчи түрк каганатын түзүшөт дагы, экинчи түрк каганаты эки түрк каганатка бөлүнүп кетет. Бул деген батыш түрк каганаты жана чыгыш түрк каганаты болуп бөлүнүп кетет. Ошондо ошол түрк каганаттары акырындап кыргыз уйгурлар тарабынан түргөш элдердин тарабынан жок кылынат. Жок кылынганда түрк каганаттарынын калдыктары ошо Каспий Кара деңиздин жээгине келип жашашат. Ошондо жашашканда алар азыркы Казакстандын Яңгикен Сыгынак деген тарабын ээлешкен. Өгүздөр деген азыркы түркмөндөрдүн ата теги өгүз деп аталып калат да. Мисалы үчүн Кыргызстанда 7 өгүз деген өрөн бар. Ошол өгүздөрдүн түпкү жери пайда болушу, саясий тараптан пайда болушу, идеологиялык тараптан эл катары пайда болушу дал ушул Ысык көлдүн жээктери. Өгүздөр Ысык көлдөн пайда болуп, ошо алар ушул баягы акырындап түштүк аркылуу өтүп, Самарканд, Яркент, ошо андан ары түркмөн жерлерине өтүп, ошол жерде отурукташат. Ягбу мамлекеттер 750-1055 жылдары. Өгүздөр ошо негизи Караханит кыргыздар, Караханит деп коет, бирок кыргыздар Карабулгар хан болгондо алардын туугандаш болот, аябай жакын. Согушка катышпайт, көп учурда баягы Карахандардын согуштарына катышат, Кара Кытайларды жеңгенде мисалы үчүн. Ошо Хорезмдердин кандайдыр бир ичине киришет. Акырындап Хорезм шахтардын баягы Ислам империясы түзүлгөндө алардын да
аскерлери көбүнчө өгүздөрдөн болгон да. Хорезм, монголдор менен согушкан хорезмдер булар өгүздөр көбүнчө аскерлери. Ошо Орто Азиядан келип чыккан да. Осман империясы негизделген түрктөр Орто Азиянын талааларынан келишкен деп аталат. Расмий булактардын баарында эле. Алардын алгачкы ата бабалары ошо мал чарбачылык менен алектенген, балык улоо. Негизи ошо түрк каганатынын уландысы деп эсептесек да болот да. Анан бул Монголиядан Каспий деңизге чейин кеңири аймактарды камтыган каганат болгон, керек болсо бүт Евразияны. Ошол каганаттын батыш бөлүгү ошо өгүз түрктөрү. Анан түрк каганаты кулагандан кийин түрктөр өгүз, карлук, уйгур жана башка көптөгөн урууларга бөлүнүп кеткен. Ал эми кыргыздар кандай турса Эне Сайда жана кыргыздардын экинчи бөлүгү ошо Чүй жоолугун кечип Орто Азияга, Борбор Азияга келип ошо Чаншанда кандай отурукташса, ошондой боло берген кыргыздар өз ордунда. Өгүз түрктөрү Осман түрктөрдүн бир бөлүгү болгон. Өгүз түрктөр 9-11 кылымда Орто Азиядан батыш аймактарга көчүп келе баштаган. Миграциянын себебине көп эмне таасир этти. Коңшу уруулар ушул түрктөрдөн тажап, ошол кезде дагы Түркөй деген сөз пайда болушу ыктымал дейт. Негизи кол салышкан да, кол салып, туугандары эле кол салышкан, тууган элдер эле кол салып турушкан. Андан сырткары дагы Кытай империясы дагы ошо түрктөргө бир нече жыл жеңилип жүрүп, анан алар да баягы ушул түрк тилдер элдердин, кыргыз тилдүү элдердин арасында бири-бирин чабыштырып, бирин көтөрүп, бирин түшүрүп, бирин баягы абийирин төгүп, бирин кайра баягы кошумча кызматтарды берип, ушинтип бири-бирин бир туугандарды уруштурган дагы, кагыштырган. Ошонун эсебинен империянын катуу баягы кысымы болгон өгүздөргө. Монголдор дагы пайда болуп күчкө кире башташкан, ошо туңгус элдерден бөлүнгөн монголдор. Монголдор да мисалы үчүн өзлөрү ошо кыргыздын чоң таасирин алышат. Алар деген ошо кыргыздан да тараганбыз дешет. Алар ошо бирок бүгүнкү азыркы монголдордун такыр башка, аларды Советтер бийлиги жардам берип, Кытай идеологиясы менен коштолуп, алар азыр башкача сүйлөшөт, такыр башкача. Тескерисинче биз кыргызды башкарганбыз Чыңгыз хан кезинде деп айтышат да көп учурда. Ошондо монголдор дагы ошо өгүздөргө катуу соккуларды берген. Анан жаңы жайыттагы жана байлыктарды издеп өгүз түрктөр көчө башташкан. Ошо катуу туугандардын өзүнүн кысымынан утулуп көп согуштарда. 8-9 кылымда түрктөрдүн исламдашуусу пайда болгондо, ошо Хожа Ахмет Яссавилер келгенде, Накшбанди келгенде, алар келип туруп ошол өгүздөрдү исламга өткөрүшөт дагы. Өгүздөр акырындап исламдашып калат. Исламдашып, алардын мындай маданий көрүнүшү өзгөрө баштайт да. Мисалы үчүн калпак келечектерди чечип туруп, булар деген турбан акырындап ошо чалмаларды кийип башташат да ошол кезде. Анан негизи ошо түркмөндөрдөн, мисалы үчүн исламдын, мусулманчылыктын халифтери, андан кийинки пайда болгон халифаттардын халифтери барып туруп кол сала башташат дагы түркмөндөргө, өгүздөргө. Анын ичинен черик кылып башташат. Чериктерди селжуктар деп аташат. Ал чериктер баягы ошо куулдарды барымтага алып алып, жаш түрк балдарды, ошо өгүз балдарды андан катуу укмуш баягы аскер күчтөрүн даярдашат. Ал аскер күчтөр өзүнчө кандайдыр бир кызуу аскер күчтөр болот. Ошол аскер күчтөр көп согуштарга катышып, ошо жеңип башташат да. Анан селжук, мисалы үчүн султан өзү кыргыз деп эсептелинет. Анын гендердик баягы изилдөөсүн алса деле чын эле R1A1 чыгып атат гендер. Ошо негизи селжук султандардын көбү ушу казак же кыргыздарга таандык баягы казак Дуулат урууларына жакын. Дуулат уруулары бүгүнкү күнү ошо Жакшылык Сабитов деле айтып атат. Кыргыздар аябай дуулаттар менен бир эл дейт да, бир эл. Анан ошо кезде Байгу хан деген болгон. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.